Жыл сайын дал ушул убакта алдыда болчу юристтер күнүнө карата адам укуктарын сактоо, коргоо аракетинде бул акция уюштурулуп келет. Бул жолку иш-чарага Жалал Абад шаарындагы калкты тейлөө кызмат көрсөтүү ишканаларынын адистери биригишкен. Министрлер кабинетинин 2023 жылдын 4 майындагы номер 241 токтомунун негизинде юридикалык акысыз юридикалык жардам көрсөтүлөт. Бул ар бир мекеме ишканаларда ошол кайрылган жардамдарга өз учурунда юридикалык кызмат кеңештер берилип турат. Бүгүнкү күндө ошол акысыз юридикалык жардам боюнча акцияга Жалал Абад шаарынын аймагындагы социалдык фонд башкармалыгы, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын кызматкери, салык башкармалыгынын кызматкери, жер ресурстары кызматы. Жарандардын бул жолку кайрылуусу паспорт алуу маселесинде арбын, ага керектелүүчү документтер, акысыз алмаштырылуучу ID карттар боюнча. Көбүнчө бул паспортту алмаштыруу маселеси боюнча кайрылып атат. Паспортко эмне документтер керек, кайсыл мезгилдерге кайрылса болот, канча мөөнөттүн ичинде алса болот, ошолор боюнча кайрылып атышат. Ошолор боюнча жооп берип атабыз. 1-июлдан башталат ошо ID карт паспорту августтун 31-ине чейин бекер берилүүсү боюнча. Пенсия пособиядан кийинки кайрылуулар укуктук жактан көп болду. Укугу бузулган, корголбогон жер, батир сындуу талаштуу маселелерди чечүүдөгү чечимдер боюнча да адистер келгендерге кеңештерин беришти. Мекеме ишканадан келип жардам көрсөтүп атышат. Жарандардын бардык суроо талаптарына жооп берип атышат. Негизинен азыркы убакта мына паспорт маселеси боюнча туулган тууралуу көлүктөр боюнча көбүрөөк жарандар кайрылууда. Ошондой эле пенсия пособия боюнча көп жарандар кайрылып атышат. Өз укугунду биле аталышындагы акция облуста 4 жолу уюштурулат. Адистердин белгилөөсүндө анда өткөн жылы 3000ге жакын жаран түрдүү маселелер боюнча кайрылып, акысыз кеңештерди алышкан. Бул эң абалы Кыргызстандагы башкы байлыгы болгон элдин укуктук, социалдык жактан билим деңгээлин колдоо аракетин көрөт. Эльвира Аширбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.